Бишкек шаарында өз өмүрүн кыюуга аракет кылган жаранды куткаруучулар куткарып калышты. Бул тууралуу УКМдин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 10-ноябрда Октябрь районунун 12-кичи районунда жайгашкан көп кабаттуу турак үйдүн 9-кабатындагы батирдин терезесинен 1990-жылы туулган ДХ аттуу жаран эркек киши секирип, өз өмүрүн кыюуга аракет кылып жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине УКМдин Бишкек шаардык куткаруу кызматынан 5 куткаруучу тартылып, сүйлөшүү жүргүзүп, ошол эле учурда ыкчам түрдө альпинисттик шаймандар менен көп кабаттуу үйдүн чатырынан батирдин терезесине түшүп, анын өмүрүн сактап кала алышты. Такталган маалыматка ылайык, жаран эч кандай жаракат алган эмес. Каналыбызга жазыла элек болсоңуз, анда подписаться деген кнопканы басып, жанында коңгуроочуну да баса кетиңиз. Сизге дүйнөдөгү жаңылыктар жана Кыргызстандагы жаңылыктар биринчилерден болуп жетип турат. Бишкек шаардык сотунда 9-10 ноябрда массалык башаламандыктарга даярдык көрүүгө шектелип кармалган саясатчы, укук коргоочу жана активисттердин баш коргоо чараларын өзгөртүү боюнча жактоочулардын арызы каралды. Сот алардын кармалышын мыйзамдуу деп таап, 20 декабрга чейин камакта калтырды.